Жалпыга салам, Жылдыз Тайм YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Эгерде катталган эмес болсоңуздар, анда биздин каналга катталыңыздар. Бүгүн Бишкек шаарынын тургундарынан баланы эркелеткен зыянбы же пайдабы деген суроону алып чыктык. Сөз түрдө элдерден жооп алганга аракет кылабыз. Ал эми көрүүчүм, сиз дагы сөз түрдө төмөндөгү билдирүүгө өз оюңузду жазсаңыз болот. Баланы эркелетүү зыянбы же пайдабы чындыгында? Албетте бул суроого алдыда жооп аласыздар. Баланы эркелеткен зыянбы же пайдабы жашоосуна? Жашоосуна эркелеткенде анча деле эркелетпеш керек го, орточо эле мамиле кылыш керек го. Сиздин оюңуз? Менин оюмча өтө ашыкча эркелетпеш керек. Тарбиялуу жагына көпчүлүгүн көңүл буруш керек. Баланы кичинекейсинде кандай тарбияласак, чоңойгондо ошондой мүнөз бүтөт. Бала деген жасылбаган актай барак дейт. Кандай тарбия берсең ошол жазылып калат дейт. Кошулам, бирок деген мээримди төбөш керек. Баланы ата-энеси жакшы көрүп, сүйөт экенин билсе, имандуу болуп эле өсө түшөт го. Баланы эми баягы жакшы болсун деп ата-эне тарбиялайт да. Эч ким жаман болсун дебейт. Эркелетиш да керек, өтө чектен ашпаш керек. Менин оюм ошондой. Сиздердин убагыңыздарда ушулчумбу? Ата-эненин алдында баласын эркелеткенден уялчубуз дейт. Эгер ошондой эле болчу, ата-энебиздин көзүнчө баланы өпкүлөп, көтөрүп алып, эмбакылчу эмеспиз, көргөзбөй өпчүбүз. Алардан жашыныпчы, уялчубуз, ийбагылчубуз. Азыр болсо жаштар азыр өсүп каалагандай эле эме кылып атышат. Бизден башка эч ким балалуу болбогондой эле. Чындыгында эле ошондой да. Биз мурда Өздөрү улуулардан тарбияда өскөнүн билбей эле азыр бала үчүн аябай эме болуп атышат да, ошо. Абысындарсыздарбы? Серьезно? Төртөөңүздөр теңби? Азаматсыздар. улуу жеңи Биз улуулар ушинтип ыймандуу барыбыз кайда болсо чогуу жүрөбүз. Айылга барсак да чогуу, концертке келсек да чогуу жүрөбүз. Бүгүн концертке келдиңиздерби? келдик бүгүн. Өтө сон. 4 бир туугандын келинчектери. Бир тууган. Улуу көч кайда кетсе, кичилер ошакты көздөй кетет да. Демек, Бири-бирибизге мындайбызда эже сиңди дейбиз. Абысында эмеспиз, мындай эже сиңди дей бирибизди сыйлашып, жакшылыктарыбызды бөлүшүп, аябай ынтымактуубуз да. Мына азыр ошо бир абысыбыз концерт көрөлү дедик, убактыбызды бөлүп бияка келип отурабыз. Ошо баарыбыз тең ушундай эле ынтымакта жүрөбүз. Ошо кимбиз эмне десек ошондон чыкпайбыз да. сиз бирок күчтүү окшойсуз же ошо эң чоңучу. Айтты го улуу көч каяка кетсе ошол жака барабыз депчи. Азаматсыз. Негизи эле баягы бир туугандарды бир кылган чындыгында абысындар деп коет эмеспи биздер? Эркелетиш да керек да. Эркелетип берсең кантип? Эми ошо эрке бала катары өзүңүз айтыңыз, үйдүн эң кичинекейсиз турбайсызбы? Сиз аябай эле эркелетип болуш керек. Эркеле деген, эркелегенде ата-энеге, улуу агаларыңа, бир туугандарыңа, чоңопаларга эркелегенбиз да. Эркелеп эле чоңойгонбуз. Эми ар кимдин дээринде болот болсо керек баланыкы. Пайда го? Неге? Кийинки жашоосуна анан жанагы Негизи баягы внимание жетишпей башкадан баланы эркелеткенде, бала бир бой жеткен кезде 20-25ке чыкканда турмушунан бир аз кыйналып калат экен да. Анан ошондон улам ушул суроо чыкты, чындыгында баланы эркелетиш керекпи же эркелетиш керек го. Бериш керек мээримди. Ооба, төлөк анан баягында жеткизбей ар кимдин внимание талап кылып жүрөт го. Сиз өзүңүздү биз баягы кыргыз эли эркек кыз деп тааныйбыз да. Мээримге толо эле өстүңүз беле эркелеге? Толо. Анан ушундай баягы эркелегенде мындай өтө чардаңдап кетмейбиз бар го. Чектен чыгып. Андайыңыз жокпу? Же ошондой учурларда мындай кайтарып калган учурлар болду беле? Ой. Ошентип кетет болушубуз керек негизи. Анан урушкандан кийин түшүнүп каласың го. Болот негизи ошондой. Ооба, болот. Кандай десем силерге, мисалы үчүн мындайда бир жагы зыян болушу мүмкүн. Экинчи жагы, эркелеткен жагы өтө пайдалуу. Себеби дегенде наристе калыптанган мүнөз эркеликке жакын болот дагы, эркелетип өстүргөн бала кыз жакшы өсөт. Анан жанагындай мүнөз тескери немелер жугат да бала. Адат кыялдар бар го. Жугат. Ошон үчүн бүгүнкү наристе жигит, бөөк наристе эртең ата болот. Жанагы наристе кыз эртең эне болот. Ушул балдар тарбиялаш үчүн ата менен эне үйдө тарбияны үйдө бериш керек. Жакшы мамиле жасаш керек. Наристе балага катуу тийбеш керек. Көңүлүнө нени кааласа жасаш керек, алып бериш керек. Бирок тескери жолго басарда эскертип
Аны апасы да ескертип, атасы ескертип, күрөштөп жолго салыш бул оңой эмес. Туура тарбияны бериш керек. Мына жашоонун эрежеси ушундай экен. Бул үйдөгү үй тиричилиги, мисалы үчүн кыз балага үйрөтүш керек. Мынаны мындай кыл кызым, муну мындай кыл кызым, адептүү бол, мындай тартиптүү бол. Мындай болот. Ул балага дагы ата мисалы үчүн бир жумуш иш кылып атса, кел мынаны мындай кылалы, тигиндей кылалы. Мындай бүтүрөлү. Ошол ишке эмгек кылганга үйрөнөт. Эмгек кылганга үйрөтүш керек. Үйрөнөт. Анан бар уже атаны көрсө, барып калыптан уже кетет. Бирок баланы урушкан болбойт. Кыз баланы урушкан болбойт. Себеби алар эртең орунду басат. Анан эми кээ бир балдарды көрөбүз. Кыйык, кезир, ушундай немеде злой. Бул эркеликтен ашып кеткени. Когда как-то кандай эркелеткен малды эркелетип коюш керек. Аны эркелетпей турган убакта эркелетпеш керек деп ойлойм. Өтө жакшы жооп болду. Сиздики? Баланы эркелеткен жакшы эле го, эми через чур эмес. Баланы мээр берип чоңойткон жакшы эле го деп ойлойм. Эркелетиш керек, бирок эми менен. Жанагы башка өлкөлөрдө айтат го, баланы кичинесинде эркелетти, анан кийин 7 жашка чейин, 7 жаштан кийин аябай катуу тарбиялаш керек, тарбия бериш керек. Тарбия өтө маанилүү. Биз азыр тарбия жок болуп атат балдардачы. Тарбия өтө эркелеткен балдардын акырет, мындай жыйынтыгында жакшы болбой атат. Мисалы, азыр эле отурдук, кичинекей кызды апасы такыр башкара албайт. Бир чоң кафе менен бир болуп, ыйлап, тиги болгулуп, ошону эркелетип атам деп ойлоп атат. А бирок туура эмес да булчу. Мисалы, мен кайненемдердин жанында балдарымды эч качан анткен эмес бизде, туурабы? Анткен баягы уят болот, чоң ата, чоң энесинин алдында ошолордун дагы да эрке болушкан. Эркек баланы деле, кыз баланы деле эсине кире баштагандан баштап тарбияны жакшы тил менен түшүндүрүп бериш керек деп ойлойбуз. Турмушта ар кандай нерсе болот. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ар бир мындай закону бар да. Кээ бир үй бүлөлөр чын эле өтө аша чаап эркелеткендер да болот. Эми ал эркелеткен бул жакшы көргөнүнөн эркелетип атат деген ойдон мындай алысмын да. Анткени баардык эле ата эне баласын бирдей көрөт, баарын эле жакшы көрөт. Кээ бири жакшы көрүп эркелетет, сүйүп, анан кээ бирлери биротоло эркелетип ага эч сөз тийгизбей эркелетишет. Анан азыр могу бизде деле жашыбызда ошо кайната кайненени көрдүк. Анан алардын алдында балдарыбызды эркелетип же сүйүп бетинен өп ушундай кылган эмеспиз. Чоң күйөөлөрүбүз деле ошондой кылган да. Ошентип эле биз тарбияланып калган экенбиз да, мындай балдарыбыз тарбиялап калган экенбиз. Анан жыйынтыгы чын эле жакшы болуп, балдар тарбиялуу болот экен. Ама азыркы жаштарга мындай айтыш деле кыйын экен. Үйрөткөнүң менен алардын азыр ой эмне дейбиз, ойлоосу башка да эми алардын. Биздин оюбуздай эмес да. Алар эми азыр үйрөтө албайт да акесин жаштаргачы. Ошентип эле ойлойбуз, анткени башыбыздан өтүп атат да. Игрушка алып берип, тиги алып берип, баарын алып берип, эме кылган мен аны жакшы көрбөйм. Баланы алып өзүң менен жүрүп, өзүң менен тарбия берип, өзүңдү көрсөткөндө ошондо жакшы тарбия болот. А эсле мына мен тигилерди берип койдум, материалына баардык кылып койгондо баланын эч качан эмеси болбойт. Жакшы жыйынтык болбойт. Баланы өзүң менен алып жакшы жагын тарбияласаң ошо жакшы болот. Биз өзүбүздүн эмебизден башыбыздан өтүп атат. Өтө сонун. Канчадасыздар апа? Биз 62-ке чыгып калдык. 62. Тең курашыбыз бар. 62-лерсиздер бардыңыздар. Охо. Көп жашаңыздар, түзгө чыгыңыздар. Зыянда. Сөзсүз зыянда. Эркелеткенде өзүнүн мындай чеги болот деп ойлойм да. Анан баягы такыр эле мээримин төгүп мындай кылып коюш болбойт эми. Анан бериш керек кичине эн атанын мээримин аз-аз. Анткени алар эми мажбур да ошого. Анан кийин мындай көбүрөөк болбойт да. Мен ойлойм, кичинекей чагынан эле ошо эмгекке үйрөтсөк, демек эн атаны сыйлаганга, улуу кишини сыйлаганга ошого үйрөтсөк, анан өзүнүн тилинде сүйлөгөнгө үйрөтсөк ошону. Шаарда жашайм, мен да жашайм канча жылдан бери. Кичинекейлердин баары тең ошо орусча сүйлөшөт. Ошол капада кылат да, эмне кылабыз эми, кандай болот, келечегибиз кандай болот, тилибизди эмне жоготобузбу?
ушундай бир жаман ойлорго келе берем да. Ошол анан кийин эркелеткен менимче ток этер жер ошол көп эркелетпеш керек да. Ziyanda. Ziyan tartibi yok bulut. Könüge nime jaksa şonu kılat. Atan ellere şoru. Кандай тарбия бериш керек сиздин оюңуз боюнча балага? Азыр анткени көп жаштар ушул чындыгында Tarbiyani балдарыбыз. şol, misal her nerseni uağda kıldırış gerek de. Boş duruş gerek, tolka uağı menen. Ana başka işte yüktep koyuş gerek, şonu kılış gerek. Эмгекке үйрөтүш керек, а? İkite okuş gerek, özüge jakşı öyle. Anan bir jolla jibini simat etip jönötüp görsen o nimelerdi kılmaydı. Бапестеш керек негизи балага. Анан убактысы менен аябай эркелете берген да болбойт. Баягы малы мындай немеси менен эркелетип койсо болот. Бирок биздин мурун ата бабаларыбыз эркелеткен эмес да. Мисалы үчүн бизди кандай тарбиялаган. Туурабы? Ата энелери эркелесе кичине балаң неме болуп калат, жумшак болуп калат дечү эмес беле. Зыян го дейм өтө эркелеткен. Өтө эркелеткен зыян, эмнеге? Көрөт атпайбыз. Результаты менен. Результаты эме болуп калды. Анткени азыр бул суроонун чыккан себеби бирден бир себеби. Жаштар өтө эле баягы эркелетип, көзүнө каратпайбызбы, бардык нерсесин, каалаган нерсесин алып берип. Анан баланы бир 5 жаш же болбосо 7 жашка чейин эркелетип, андан ары тартипке салган туура, анткени чоңойгондо бой жеткенде баштап тарбиялаш керек. кыйналып калат дейт. Кандай кылыш керек экенин айтыңызчы ошо бизге, кеңеш бериңизчи. Төрөлгөндөн баштап тарбиялаш керек го дейм. Төрөлгөндөн баштап эле, а? Ошо ага чейин кеч болуп калат экен да өзүнүн. Результаты. Пайда да кандай зыян да. Анткени кээ бир балдар баягы бой жеткенде бир аз турмушунан кыйналып, баягы эркелеп кыйналып калат экен да, ошого ушул Эркөз калгандарбы? Анча-мынча какыс кылып коюш керек балдарды. Жок, чеги менен эркелетиш керек. Чеги менен. Биз какыс таяк жеп эле чоңойгонбуз да биз. Кызыл камчы деп койчу эле го. Керек ал нерсе. Керек. Анча-мынча азыркы балдарды билбейм, айта албайм. Обончу аткаруучу Ирлан Байкебиз бул жакта эс алып жүргөн экен. Кичине жооп алалы деп. Эс алган болуп атат. Жакшы. Биз деле мен деле балам аз өткөл куракта чоңоюп 14-кө чыгып калды. Как раз ушул моментте балдардын өткөл курак болот экен. Мен да кантип тарбиялашты билбей, катуу айтпай. Ушундай болот атабы негизи, ушундай көйгөй бар экен, баланы баягы жакшы көрөсүң дейт, баары эле жакшы көрөт. Качып неметип баштады азыр ужечи. Катуу сабап койсоң дагы неме болуп калды. Жай айтып атам да. Акырындык менен. Тарынба деп атам да. Демек, бул көйгөй баарын эле бар экен да азыр ошо да. Ну, смотря как понимать, что такое вообще баловать. Потому что такое баловать? Это когда чересчур много ребенку позволять. Я вообще сама педагог. А, да? Да, поэтому на этот счет могу сказать, что надо любить ребенка, но в меру. Да, потому что ребенок начинает манипулировать. Эркелеткен зыянбы же пайдабы негизи? Пайда. Өз негизи сиздей байкелерибиз баягы. Где-то прочитал, что чем больше отдаешь любви ребенку, тем потом она вернется тоже такой же любовью родителям. Баланы эркелеткен зыянбы же негизи пайдабы? Жок, зыяндын эмес го дейм, пайдараак. Өтө эркелеткен болбойт эми. Мындай чеги менен эркелетиш керек да. Баланы мактап сен сонун аябай сонун жасайсың десеңчи, ошо аракеттери мен жакшы жасайт экенмин депчи. Ана сендин бул колуңдан келбейт деп урсага. Эркелеткен кантип зыян болсун, жайланып кетейин. Эркелетип көңүлүн ачып, нар жетиреп, бер жетиреп. Менин караганым, менин көлөкөм деп койсоң көңүлү көтөрүлбөйбү баланы. Колунан кармап көтөндөн ал бир сап тентек кылбаса аны кооп тийбин менин Кудайына сабы. Балдарды өтө эркелеткендин зыяны да бар. Эрке болуп калат. Мен балдарды катуу сордук сомбул көргөзбөш керек балдарга. Өтө эле эркелете бергенде эле жарабайт. Эрке кылганда деле эмне бала өз оюна келгенин кыла берет. Жалкоо болот. Эн атанын сөзүн бай эркелигине салып укпагандар болуп кетет өтө чоңойгондо. Анан зыяны көп жак негизи эркенинче. Балдардын ар биринин өзүнүн кулк мүнөзү бар. Ошо карата ошол баланын кээ бир сөздү сырткары кетирет, кээ бир сөздү аябай жактырат. Анан ошого карата мамиле кыласың, бирок өтө эркелетиш болбойт. Конечно, зордук зомбулук көрсөтпөш керек. Баланын да көңүлүн караш керек. Бирок тарбияны катуураак кылыш керек. Баланы сен кичкейсиң, түшүнбөйт бала деп айтпаш керек да. Бала баарына түшүнөт. Только сөз менен түшүндүрүш керек да. Эркелетип мындай
өтө эркелетпей мындай баланы өзүң менен тең катары мындай сүйлөшүп жакшылап сүйлөшсөң балдар түшүнөт. Сизге суроо да. Баланы эркелеткен зыянбы же пайдабы? Өтө эркелеткен зыян да негизи. Наоборот сонунда. Ата менен эненин баланы эркелеткени кичинекей кезинде өзгөчө. Бул азыркыча айтканда бул эң сонун мотивация да. Баланы мындай көтөрүп, бетинен сүйүп, ой азамат, ой кандай сонун кызым бар, ой сонун кандай балам, ай деп койсоң, бала кадимкидей ошого эрдемсийт. А кээде эми бала деген бул аябай тамырчы да. Кээде ашып кетет. Кээде мактасаң тим эле ожоктонуп укмуш болуп кетет. А кээде бирок негизи эле ата эненин балага мээрим төккөнү жакшы. Анткени ата эненин мээрим төккөнү баланы ар дайым мындай толук кандуу ичинен бир өзүнүн ыясын пайда кылат. Өзүнө бир мындай ичинен бир мындай ишенич пайда болот. Негизи эле эркелеткен кимге жакпайт? Сен деле атаң апаң эркелетсе кандай сүйүнөсүң? Айлык тийсе жарым салың келет. Өтө сонун. Сен деле кандай сүйлөшкөн кызың же келинчең эркелетип койсо тим эле жулунабыз го. Андыктан эркелеткен жакшы нерсе. Мына мисалы мамлекетте эле президенттер жалпы чыгармачыл адамдарды эркелетип сыйлык берип койсо кандай тим эле окумуш мурдубуз кеңкейип бир тиын акчасы жок бирок бир мындай значок берип койсо кандай сонун иштеп атабыз анысы кандай бул эркелеткен жакшы да. Уул келиниң сенин көзүнчө баласын эркелетип бетинен сүйүп мындай эметип атса жакшы. Наоборот ата эненин көзүнчө балаң небереңди урушканы туура эмес. Эгер баласын көтөнгө чаап же катуу урушса ата энеси өзүн алат. А эгер эркелетсе жакшы эле. Демек ата эненин көзүнчө урушкан туура эмес болуп калат, катуу тийип кетет деп эсептейсиз. Негизи эле кыргызда айтат го, үйүңө конок келсе мышыгыңды пыш дебе депчи. Ушул жообуңуз бирок жакты магачы, ушул жери аябай сонун болду. Чындыгында азыр конок тосу деген бир өзүнчө бир эме болуп калбады, көйгөй болуп калды. Мурда сиздердин үйүңүздөрдө мисалы үчүн биздин үйдө конок келсе ай жаркылдап жайнап кашым кабым деп эле тосуп алчу эле го. Мына кечээ эле айтып бүттү. Кечээ эле айтып бүттү, өзүңөр көрөсүңөр, мына Кыргызстан кандай айтташты, кандай ооз ачырышты. Оозу ачыгы да жабыгы дагы 30 күн орозодо ачырып жабып эле жүрүштү. Бирок карасаң, ошонун 90% шаардыктар. Үйүнө чакырышкан жок. Мына шаарда канча деген кафе бар. Түштөгүн чалсаң бүт баары тең бош эмес. Бардыгы тең уже брондолгон. Андыктан азыр бардыгы тең үйгө эмес, кафеге чыгарып калышпады. Эгер мен өзүм конокту үйгө чакырган жакшы көрөм. Өзгөчө досторду үйдөн кеттемей жок, шашпай, калача сүйлөп, карта ойноп, ырырдап, ар кайсын сүйлөшүп, мындай шашпай турган жакшы да. А кафе барганда билесиң, каалайсың, каалабайсыңбы, эт тарткандан кийин эшикти карай баштайсың. Туурабы? Мисалы бала өткөл малына чейин, переходный возрастка чейин эркелетсең жакшы. Анан бир өткөл малында бир 14-15тен баштап жана ар кандай оорулар кармай баштайт го. Ошол маалда кичине кагып силкип, кичине катуураак кармабаса, андан өтүп кеткенден кийин эгер балаң сыртта окуп, алыста окуса, телефондон жакшы сөз айтып поддержка кылып турган жакшы. А бирок өтө деле эркелетип ийгенде бала деле ата энеге аябай ишене алат да. Ошондуктан кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Бардыгы тең өз орду менен депчи. Чеги менен, орду менен. Анысы кандай жаманды мактасаң, жардан алыс секирет дегендей. Өтө сонун жооп алды. Чоң рахмат. Ушул элдин арасында мына Жолдошбек байке да эс алып жүрөт окшойсуз байке майдан. Жамилага мюзикл бар. Жамилага келместерби? Жакшы көрүү каалайбыз? Мен оюмча негизи биз эркелетпегенде ким эркелетет, анан кийин турмушуна зыян деле болбойт го дейм. Эркелете бериш керек. Эркелете эле бериш керек. Өссүн, жыр калсын. Өзүңүз кандай иштейсиз эле бала чагыңызда? Мени деле эркелете эле чоңойтушкан анан. Негизи эркелеткен бала мээримге ток, жакшы сүрөттөйт. Ошентип айтты негизи. Демек ошол ойго кошуласыз. Кошулам, конечно. Ну, по моему мнению, нужно правильно подходить к этому. Ну, имеется в виду, если бы у меня был бы ребенок, то я не могу стоять перед ребенком вообще в целом, даже сейчас. Поэтому я не могу не... Уруша албайсыз? Да, вообще. Катуу тие албайсыз? Ну, если из себя выведет, то... Бирок чоңойгондо кыйналып койсочу, айтканыңызды кылбай, эркелеп, мам, ничего не будет деп. Чоңойгондо кантип эркелетесиз? По-любому уже ребенок же он не то что отдаляется от этого. Уяласың го эркелегенде деле. Мне так вот лично. Чоңойгондо токтолот деп эсептейсиз өзүңүз? Бир убакыт менен, да?
Өтө сонун. Баланы бир 7 жашка чейин эркелетиш керек. Эркек баланы. Кыз баланы болсо бир 15 жашка чейин, 12 жашка чейин эркелетиш керек. Андан кийин өзүнүн көңүлү менен өзү кандай жашагысы келсе ошого просто баягы жол көргөзүп берип коюш керек го деп ойлойм. Бул эми адамдын өзүнүн дээринен. Демек эркек баланы 7 жашка чейин, кыз баланы бир 12-15 жашка чейин эркелетип, андан ары тарбияны берип башташ керек. Чоң иштер менен сөзгөндө эле. Өтө сонун жооп болду. Чоң рахмат байке. Бала өзү 2 жашка чейин ата эненин кандай экөө эне атанын ортосунда мамилени 2 жашка чейин эле уже калыптанып алып билип коет. Кандай мени кандай сүйөт булар, мени кандай жашоодо жашайм депчи. Ал ошол менен эле чоңойгуча жашайт. Тарбия ошондон эле баштайт. Демек 2 жашка чейин мээримди төгүш керек да, кийин тарбияны башташ керек акыры. Жок, 5-6 жашка чейин бала эме болгуча эркелетип чоңойтосуң да. Анан өзү кандай акыл эс болот ошондо, ошол кичинекейинен кезинен сезимдеринен алган, сезимталдыгынан алган тарбиянын негизинде да өзү бала өзү эме болот да. Кантип эркелетпей коет билбейм, эркелетип чоңоет. Жана бул жакта чоң ата, чоң апаларыбыз айтып калды, биз балдарыбызды ата энесинин алдында эркелеткенден уялчубуз депчи. Сиздер кандай болуп калды? Сиздер эркелетип калдыңыздарбы же сиздер да ошо уялга? Биз эми азыркы замандын балдарыбыз да эркелетип калдыңыздар. Баланы эркелеткен балага зыянбы же пайдабы? Чындыгында бул суроого элдерден сурамжылоо кылып албетте жоопторун алдык. Жана ошондой эле сиздин да өз оюңуз болсо сөзсүз түрдө биздин видеонун астына өз оюңузду жазыңыз. Чындыгында баланы эркелеткен балага зыянбы же пайдабы? Анткени баардыгыбыз балдарыбызды жакшы көрөбүз, эркелеткибиз келет, бирок бой жеткенде бир аз кыйнап коюшу мүмкүн, же болбосо кыйналып калышыбыз мүмкүн дегендей, баланы канчалык деңгээлде эркелетиш керек? Сөзсүз түрдө сиздин оюңуз биз үчүн кызыктуу, жазганды унутпаңыз.